Акыркы мезгилдерде адатка айланган мектептеги акча чогултмайлардын чуусу күндөн күнгө ырбап барат. Алардын бири Борбор шаарыбыздын Ала Тоо жаңы конушундагы номер 82 орто мектебиндеги болуп жаткан окуялар. Анда сөз башынан болсун. Бул мектептеги балдардан фондко деп чогулган акчанын суммасы ата-энелердин болжолу менен 1 миллион 700 миң сомдун тегерегиндеги акча болот. Бул акчаны бөлүштүрүп ремонтко же мектептин муктаждыгына деп бөлүп турган атайын адамдар бар. Фондко кеткен 1 миллион 200 сом чогулду деп атат. Ата-энелер фондук комитети бар бизде. Ийгилик Деми жана Алмаз Жалилов деп жетекчи. Алар мага акчаны төкпөйт. Алар ата-энелер комитеттери бар. Ата-энелер комитеттери аркылуу фонддун жетекчисине төгүлөт. Бул чогулган акча өткөндө интернетте жүрбөйбү? 16 мугалим Алматыга эс алып келиптир деп. Туура эс алып келгени чын. Бирок биз жанакы жылдын башында өзүбүзчө анализ кылабыз. Мектептин өзүнүн ички муктаждыктары кандай болот? Алдын ала дагы кандай жумуштарды жасайбыз депчи. Баягы айланып келип, мыйзамсыз чогулган акча жөнүндө болуп атат да. Колунда бир отчет жок өткөн чогулушта айткам. Мен айттым, жанагы 16 мугалим жөнүндө айтсам деген, анын отчетун берем дегенден быйыл мына уже 2 ай болду. Дагы көрүлөкпүз. Ата-энелер комитетинин төрагасы менен катар эле 3 адам негиздеген Ийгилик Деми жоопкерчилиги чектелген коомунун ээси Алмаз Жалилов аттуу адам ата-энелер эле эмес, иликтейбиз деп барган биздин да башты айландырып 1 миллион 700 миң сом чөнтөгүнө түшүп турган жоопкерчилиги чектелген коомдук фонд деп түшүндүргөнгө аракет кылды. Интернетке чыккан боюнча Ала Тоо конушундагы номер 82 мектепке былтыр жалпы чогулуштун негизинде, ата-энелердин чогулуштун негизинде ушу мектепти колдоо максатында Ийгилик Деми деген коомдук фонд түзүлгөн. Бул фонд болсо, эми азыр өзүңүздөр билесиздер, бул Бишкек шаарындагы жалпы көйгөй ушул болуп атат. Ата-энелер ошол акчага, ата-энелердин акчасына негизинен мектеп ошого муктаж болуп турат. Ошолордон биз деле ошол өзүбүздүн мектебибизге жанакындай жардам берели, өзүбүздүн колдон келген салымыбызды берели деп жалпы чогулуштун негизинде ушул Ийгилик Деми коомдук фонду түзүлгөн. Бала деген ортодо жанагы айтып жүргөндөй инкассатор болуп калды. Мектеп банк, бала инкассатор, ата-эне кредит төлөөчү болуп калды да. Апа, акча охранага бердиңизби, техникага бердиңизби, фондко бердиңизби? Макул акчаны болсун дейле. Бирок бул адамга ата-энелердин жон терисин сыйрып алган акчаларга ээлик кыл деп ким бийлик бергени белгисиз. Анысы аз келгенсип тигил, же бул иш тууралуу канча сом жумшалып, канча артканы, канча жетпей калганы сыяктуу ала кандай документтин жоктугу аргаңды кетирет. Кагаз жүзүндө айырма кете берет. Бирок жанагы ревизионный комиссия эми жанакындай кылып 15-20 күндө бирден жыйынтыгын чыгарып турат да. Алар боюнча туура эле чыгат. Бирок мен адашып алышым мүмкүн. Болушу мүмкүн. Биз азыр камерада эле балким 75 миң, балким 70 миң, мен 70 миң айттымбы? Балким 77 миң болуп калышы мүмкүн. Айырма болушу мүмкүн. Жок, кагаз мен азыр силерге даяр келген жокмун да. Менде азыр кагаз жок. Биз бердес эле берип келиптирбиз. Анан отчет сурай келгенде, чын айтканда, бул 4 жылдан бери биз отчетун деле сураган эмеспиз, алган дагы эмеспиз да. Жазалап атат, мына могул ушунчага жазалды, тигинчеге жазалды деле общий үстүртөн эле отчет берилип коет да. Анан жакында чогулуш болду ушул боюнча. Анан чогулуш болгондо ошондо билинди да, акчалар максатсыз жумшалып кетти. Мамлекетке ар бир балага суммасын айтпай эле коелу. Тийиштүү акча бөлүнүп берилет. Аны элдин баары билет. Бирок бул бизге мамлекеттен такыр акча бөлүнбөйт деп ушул убакка чейин бизди болушунча кулакка тээп, анткени булардын артынан түшкөн киши жок болгондо буга чейинкиси. Бул документтер тууралуу биз барганда унутуп калды дейин десек, буга чейин да ата-энелер комитетинин төрагасы Алмаз Жалиловдон окуучулардын ата-энеси отчет сураганда алгылыктуу жооп ала албаганын айтып өтүштү. Баягы айланып келип, мыйзамсыз чогулган акча жөнүндө болуп атат да. Колунда бир отчет жок өткөн чогулушта айткам. Мен айттым, жанагы 16 мугалим жөнүндө айтсам деген, анын отчетун берем дегенден быйыл мына уже 2 ай болду. Дагы көрүлөкпүз. Биз бердес эле берип келиптирбиз. Анан отчет сурай келгенде, чын айтканда, бул 4 жылдан бери биз отчетун деле сураган эмеспиз, алган дагы эмеспиз да. Жазалап атат, мына могул ушунчага жазалды, тигинчеге жазалды деле общий үстүртөн эле отчет берилип коет да. Анан жакында чогулуш болду ушул боюнча. Анан чогулуш болгондо ошондо билинди да, акчалар максатсыз жумшалып кетти.
Буга да макул дейин десек, класстык фондко чогулчу акчаны төлөй албагандыктан чогулушка келе албай калган ата-энелер бар экендигин кай бир ата-энелерге ушулда оор тиерин айтып өтүштү. Бул жылы бизге септик курулду 54 квадратный метрге Укс мэрия тарабынан, навес курулду 104 квадратный метр жергиликтүү бюджет тарабынан. Навес жергиликтүү бюджет, Жергиликтүү бюджеттен. Анан кийин мектептин ремонттук иштери жасалды. Бардык класстар акталып, сырдалып, окуу жылына даярдалды. Бул эч нерсе эмес. Акчаны чогултуп анан мектептин окуучулардын керектөөсүнө боло тургандар. Өткөн жылдын эсебинен 16 мугалимди эс алууга жибергенинде, мугалимдерге тажрыйба алмашууну же эс алууну тактап карап бербеген Билим берүү министрлиги кай тарапты карап отурганы белгисиз. Бул 16 мугалимди ысык көлгө эс алдырып берди. Ошондой 16 мугалимди Алматыга 2000 сомдон бир күнгө барып келишти. 1000 сом эмнеге жарайт? Андан көрө бир эмелик тур бар экен. Алматыга тур бар экен. Ошол турга эле алып барып эле бир күн эс алтып койбойлу деген тажрыйба алмаштырып, мындай эл көрүп, жер көрүп келсин мугалимдер деле дегендей, мондай Бисмарттан эме түшүптүр. Арзан эме чыгыптыр 1125 экен. Ошол жол киресин гана төлөп беришкен. Мен бүгүн управленияга дагы РЦОго да барып, ушул эмне үчүн эс алыптыңар деген суроого ошол жака барып эме жазып берип келдим. Мен жибергиле менин мугалимдеримди. Менин мугалимдерим эс алыш керек, именно Алматыга барыш керек деген мен эч кандай инициатива чыгарган эмесмин. 16 мугалим Алматыга эс алып, ошол фонддун эсебиндеги акчадан 16 мугалим Көлгө эс алып келиптир. Ал примерно эсептегенде биздин эсеп боюнча 64 миң болду да. Жана 2 күндүк тур 2000 сомдон. 64 миңге мектепте китеп жетишсиз. Мен ошол маселени айтып чыктым. Ошол акчага ошончолук эле фонддон акча артып атса, ошол акчага эмне үчүн китеп алып койбойсуңар? Балдар азыр WhatsApp'тан окуп калды китептичи. Мен мисалы үчүн акчам бар, мен сатып берем. Мен быйыл 9 китеп сатып бердим баламачы. 3 эле китеп алдык, китеп жетишсиз. Анан ошолго эсептесем 150 сомдон болгондо 426 китеп келет экен. Бир класстын китеби жабылып калмакта. Ошуга чейин ошондой максаттуу жумшалса, ата-энелер деле мейли демек. Анан биз ошону уккандан кийин 82-нчи мектептин ата-энелери ушинтип көтөрүлүп чыгып, собранияга келип өзүбүздүн оюбузду айттык. Жанагындай чогулган акчага деген 16 мугалимдин эс алып келген акчасына китеп алып берип койсо деле жакшы болмок, например. Бул жерден эми ата-энелердин көбү деген коркот да, мына ачык айткандачы, беттерине уруп айта албайт, бажаман көргөн бир эки ата-эне болот го бул жерде. Эч ким баягы өзүнүн баласын кемсинтип койгусу келбейт. Мугалимдер ар нерсе сүйлөйт экен да бул жерде. Жанан балдар эки жаат болуп бөлүнүп калып атат. Сиз айткандай жанагы суицидке барышы мүмкүн, ага ким жоопкерчиликти болот, аны бир Кудай билет. Болуп жаткан иштер боюнча маселени айтып кайрылсак, Билим берүү министрлиги алар Бишкек шаардык билим берүүгө карашат. Биздин компетенциябызда эмес экен деп иттен чыгарганга аракет кылышты. Ал мектеп Бишкек шаардык билим берүү бөлүмүнө карагандыктан биз азыр билим берүү министрлиги Бишкек шаардык билим берүү башкармалыгына караштуу Ленин району боюнча куратору тиги сиздер жөнөткөн ссылка боюнча ата-энелердин өткөргөн жыйыны боюнча тактоо иретинде тапшырма берилди. Ал азыр ошол чында эле болгон окуя кандай болгон териштирүү башталды. Эгер ушундай факт аныкталса, Бишкек шаардык билим берүү бөлүмү тарабынан тийиштүү чаралар колдонулуш керек. Биз укугубуз жок да аларга чара көрүүчү. Силерде жок бул укук. Бишкек райондук билим берүү бөлүмүнө кайрылсаңыздар бул боюнчачы. Биз тапшырма бердик. Куратор ошол Ленин району боюнча кураторчу. Ал азыр териштирүү иштерин баштады. Эгер мындан ары жанагындай дагы суроолор пайда болуп калсын болсо, Бишкек шаардык билим берүү бөлүмүнө кайрылсаңыздар болот. Номер 82 орто мектепте түзүлгөн мындай абал ар бир мектепте бар. Мында мурда чыккан макалабыздан кийин бир катар мектептер да бизге келип кеткилечи деген чакырууларын ташташкан. Бала ыйлабаса эмчек кайда демекчи, ар бир ата-эне өзүнүн балдарын окутууда Кыргыз Республикасынын Конституциясында жазылып турган ар бир балага мамлекет тарабынан бекер билим алууга укуктуу деген мыйзамды унутпаса деген кеп. Ушундай шалакылык кылган директор, бул завучу, комитет болобу, ошолорду жумуштан алып закон түрүндө чара көрсө жакшы болмок.